Кайрадан интернетте эмне кеп рубрикасы бүгүнкү күндө да соц желиде кандай маалыматтар талкууланып, колдонуучулар тарабынан кандай пикирлер айтылып жатканына саякат жасайбыз. Анда сапарыңыз биз менен бирге болсун. Студияда кызматта Тутан Мелисов. Саламатсыздарбы? Программаны жагымдуу маалыматтар менен баштайлы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Казакстандын Нур-Султан шаарында Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен жолукту. Анда тараптар алакка катышты, ар тараптан өнүктүрүү, кызматташууну бекемдөө маселелерин талкуулашты. Орусия менен Кыргызстан үчүн бул өзгөчө жыл. Мартта биз дипломатиялык алакка катышыбыздын 30 жылдыгын белгилейбиз. Орусия Кыргызстан менен көп кылымдык достукка негизделген стратегиялык өнөктөштүктүн аздектейт, деди Мишустин. Акылбек Жапаров өз кезегинде Нур-Султан шаарынын алдында президент Садыр Жапаров менен жолукканын, анда Кыргызстан Орусия менен 200 жыл чогуу болгонун, дагы 300 жылда чогуу болууга даяр деп айткандарын билдирди. Ошондой эле Москвага былтыр жыл аягында Кыргызстандын бюджетти колдоого 10 миллион доллар жардам көрсөткөнүнө ыраазычылык билдирди. Мындай маалымат соц тармактын колдонуучулары тарабынан жылуу пикирлерге толду. Мигранттарды ойлоп жакшы иш жасап жатат. Орусияда кыргыздар көпкө, эмнеси болсо да элибиз кай жерде болбосун аман жүрүшсүн. Бөтөн жердегилер айрыкча. Кудайым аман соо келишсин мекендерине. Туура деп ойлойм. Эң туура. Канча деген кыргыздарды батырып жумуш берип жатат. Туура, канча деген мекендештерибиз Москвада да, ошолорду ойлоду да. Молодец. Ушул комментарийлерди окуп жаман болдум. Адамдардын түшүнүктөрү ушунча эң төмөн экен. Орусияда канчалаган мекендештерибиз үй бүлөсүн багып жашоолорун жакшы кылып жатышат. А биздин кээ бир жердештерибиз аны билсе деле билмексенге салып, Садыр Жапаровка кандай жаман сөздөр жазып жатасыңар. Жолуңар болсун, жаман комментарий жазгандар. Эң төмөн түшүнүгү жок адамдар экенсиңер. Россияда иштеп үй жайлуу болуп жатышат. Ата-энесине акча салып иштеп жүрүшөт. Албетте ошентип айтат да. Жакшы, рахмат, бар болуңуз, Садырова. Сизди көрө албаган 1000 сомдук пикетчилер. Алыскы тууганга караганда жакынкы кошуна артык течип эле. Россияда иштеп жүргөн туугандар көп, ошондуктан жакшы мамиле болгон маанилүү. Аларда Орусиянын Екатеринбург шаарында кыргызстандыктарга алгач рет айдоочулук күбөлүктөр берилип жатканы айтылып, интернет колдонуучулары тарабынан жакшы пикирлер айтылууда. Маалыматтарга караганда күбөлүктөрдү Екатеринбург шаарындагы башкы консул Руслан Бийбосунов тапшырды. Башкы консулдук Орусиянын Урал аймагында жүргөн кыргызстандыктарга улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштыруу үчүн документтерди 2022 жылдын 17 январынан тарта кабыл ала баштаган. Ошол убакыттан бери кабыл алынган документтердин негизинде айдоочулук күбөлүктөр Бишкекте жасалып, алгачкылары Екатеринбургдагы Кыргызстандын консулдук мекемесине келе баштаган. Ошондой Екатеринбургда элеби, Москвада берилбей элеби, жана кайсы категорияларды бастырса болот? Мына иштесе болот. Ак, таза, чын пейил менен. Нөлдөн баштап алса болобу, же жоготкондор, срок өткөндөр категория бастыргандар үчүн ганабы? Жоготкондор үчүн эле. Категория бастырса болот бекен? Билишим боюнча болбосо керек, мөөнөтү бүткөндөрдү жаңыласа эле керек. Эң сонун жаңылык иштесе болот экен го. Буга чейин Кыргызстанга келип алмаштырып, жөн эле убара, жөн эле расход болот элек. Эми баары жакшы. Президентибизге рахмат. Ушунун баарын көзөмөлдөп ишке ашырып жатат. Мигранттар буйруса убара болбойт экен. Мигранттарга буйруса жакшы, көңүл бурула баштады. Эң жакшы кабар экен. Рас убара болбой бир жерде эле бүтүрөт экенбиз. Ийгилик баарыңарга. Аларда 24 февральда Бишкекте бир нече коммерциялык банктардын сайтында АКШ долларынын сомго карата баасы 94-95 сомго чыкты. Валюталардын анализ кылган Валюта KG порталында саат 15:30га карата бир нече банк АКШ долларын 94-95 сомдон сатып жатканын көрсөткөн. Ал эми бүгүн доллардын куну улам өзгөрүүдө. Ал эми бүгүн эртең менен Кыргызстандын коммерциялык банктарында доллардын жана евронун курсу түшө баштады. Саат 10:55ге карата 1 доллар 90 сом болсо, сатуу 89 сом жана евро 101 сом 50 тыйынга, сатуу 100 сомго чейин төмөндөдү. Бергиле кетсек, кечээ кечинде доллардын курсу 95 сомду түзгөн. Айрым банктарда доллар сатуу токтотулган, ал эми кечинде евронун курсу 107 сомду түзгөн. Лично рубльду көтөрүп бергилечи, мигранттар кыйналды. Ушу долларды жок кылгылачы, бардык нерсе доллар болуп эле жатат го. Доллары жок эле сом менен иш кылса болот. Доллар кымбаттады деп товарлардын ценасын асманга көтөрүп алышат эми. Рубль түшүп жаман болду. Америкада эмгектенип жүргөн мекендештерге жакшы болуптур.
Кудай берди деп коммерсант соодагерлер дүкөндөгү азык түлүктөрдү кымбаттатат эми. Эмне үчүн баа көтөрүлдү десеңер инфляция деп кутулушат көрөсүңөр. Россияда иштеп Кыргызстандагы кредит төлөгөндөргө кыйын болду. Кыргызстанда эле эмес, мындай кырдаал бүткүл дүйнөдө катталып жатат го. Паника болбой сабыр кылып тургула, турукташаар эми. Доллар кайсы банкта кымбат экен айтып койгулачы, алмаштырып алайын сомго. Доллардын курсу Россияда да 90го чыкты. Кыргызстанда эле эмес, баардык жакта өсүп жатат. Эки-экиден чабыштырбай админдер хотя бы Кыргызстанда тынч койгулачы. Улуттук банк ички валюта рыногундагы жана тышкы финансы рыногундагы абал көзөмөлдө экенин айтып, жагдайды турукташтыруу үчүн валюталык интервенцияларды жүргүздү. Бул тууралуу Борбордук банктын маалымат кызматынан кабарлашты. Орусия Кыргызстандын соода жана экономика боюнча негизги өнөктөшү болуп саналат жана соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн экономикасындагы өзгөрүүлөр Кыргызстандын валюта рыногуна кайыр түрдө таасирин тийгизиши мүмкүн. Соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн финансы рыноктарындагы абал ички валюта рыногунда доллардын курсунун өсүшүнө алып келди. Мындай абал көбүнчө психологиялык факторлорго жана рыноктун катышуучуларынын күтүүлөрүнө байланыштуу келип чыккан деп кошумчалады Борбордук банктын маалымат кызматы. Ошондой эле интернет тармагына дагы бир жаңылык чыгып, ал кыргызстандыктардын көптөн күткөн жаңылыгына айланды окшойт десек туура болот го. Анткени маалымат чыгаары замат 25 миңге жакын катталуучу лайк басса, 5 миңге чукул адам комментарий калтырган. Бул кандай маалымат деп турсаңыз, анда алдыда кененирээк токтололу. Президент Садыр Жапаров жаңы жарлыкка кол койду. Бул тууралуу ал Facebook социалдык тармактагы өздүк баракчасына жазып чыкты. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн ушундай жарлык чыгаруу чечимин кабыл алдым. Бул жарлыкка ылайык кыргызстандыктардын баарына колунда бары, колунда жогуна карабастан өлүм чыккан жерде мал союуга тыюу салынат. Илгертеден бери жалпыбызга белгилүү болуп келгендей, өлүм чыккан үйдө той болуп жаткандай сезилет. Колунда жоктору бир бодо, колунда барлары 5тен бодо мал сойгон учурлар бүгүн дагы уланып келет. Жыйынтыгында азыр дагы колунда жок үй бүлөлөр колунда барларга атаандашып, куру намыска алдырып, саап ичип олтурган жалгыз уюн союп жатканын акыркы сапарга узатып, натыйжада эч нерсеси жоголтуруп калган учурлар четинен кездешүүдө. Ошондуктан кимибиз болбойлу баарыбызга эреже бирдей болуп, жалпы эрежеге баш ийүүгө чакырам. Антпесек өлүм чыккан үйдө аза күтүүнүн ордуна казан-казан эт кайнап, табак-табак эт тартылып, той аш сыяктуу көрүнүштөр болуп жатканын бүгүн дагы уланууда. Ооба, бул жарлыкка каршы чыккандар дагы болду. Маселен, эмне үчүн менин атам 90го чыгып, акыркы сапарга кетип жатса, бир жылкы союп узатышым керек дегендер да чыкты. Бирок мындай жарандарыбыз азчылыкты гана түзөөрүнө ишенем. Азчылык көпчүлүккө баш ийиши керек. Өзүмдүн башымдан өткөн бир мисалды айтып кетейин. 2019 жылы тун уулум дастан каза болгондо айылдан бир туугандарым чалып 3 бодо даярдадык, жетеби деп сурашты. Мен кереги жок, тоок дагы сойбойсуңар деп эч нерсе сойдурбай койдум. Алар алыстан көп киши келет, ачка кетиребизби, сөз кылышат, сөзгө калабыз деп мени ынандырганга аракет кылышты. Сөз кылса, мени сөз кылышсын. Мен той берип жаткан жокмун, мен аза күтүп жатам деп каарманча каршы болдум. Жыйынтыгында 10 миңдей адам келип топурак салып кетишти. Эч ким эч кандай сөз деле кылган жок. Тескерисинче ушул туура эле болот экен деп кеткендер көпчүлүктү түздү деп жазган мамлекет башчы өзүнүн кайрылуусунда. Бул боюнча интернет колдонуучулары кубаттап, кош колдоп пикирлеринин аягы дагы да болсо токтой элек. Анда ой пикирлерге назар салалы. Эң туура, кайра өлүм чыккан жерге элдер бериш керек. Малын, ашын жеп сындабай. Ушул маселени көтөрүп жакшы кылды. Мен колдойм. Даже тойлорду токтотсо дагы колдойт элем. Түштөндүрүүнү дагы жоюп салгылачы. Кууратат 10 жолу тамак берип. Туп-туура, колдойм. Чын эле той менен аза күтүү бирдей болуп калды. Туура, маркумду көмгүчө карызга батып калып жатышат. Кийит кече да жок болсун эми. Жыртыш жана башка ушул сыяктуулар. Молодец, эң туура чечим. Жакындарын жоготуп, кан ичип сыздап отурса, башкасы мага кенедей эле устуканбы деп нааразы болуп отурушат. Азыр элдер эт жегени, кандай жашайт экен деп сынаган эле барып калышыптыр. Эң туура чечим. Өлгөнгө кейибей эт талашып өлгөндөр көп. Эң туура чечим, колдойм. Ысырапчылыкты жоюу керек. Менин президентим, Аллахым өзү ыраазы болсун. Шариятта деле жол жок. Президентимди колдойм, туура мыйзам. Уятко, адам өлгөн үйгө той өткөргөн, дагы аксакалдары жилик талашып мушташышат. Эң туура, эми тойлорго да чектөө киргизилсе жакшы болмок элибизге. Өтө сонун болмок ушул амалга ашса. Азыркы абалыбызга дагы, динибизге дагы өтө дал келчү өкүм болуптур. Эң сонун, анткени малды союп карыз болуп жатышат. Өлүк чыккан үйдөгүлөр көп чыгым болушат.
Туура өлүм айттырбай келет, колунда жоктор барларга тең элем деп карызга батышат. Ата-энени көзү тирүүсүндө 10 жылкы союп сыйлай бергиле, каршылык жок. Көз өткөндөн кийин кереги жок. Сонун жарлык, эми толук көзөмөл керек буйруктун аткарылышына. Ошондой эле интернетте дагы бир маалымат чыгып, ал шаар тургундарынын кызуу талкуусун жаратты. Бишкек шаарында Кытай грантынын эсебинен жолдорду оңдоо иштери башталды. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарынын жол тармагын өнүктүрүү долбоорунун алкагында жолдорду куруу жана реконструкциялоо иштери жекшемби күнү 27 февралда жанданат. Анда комментарийлерге кездек берели. Акбосого дейсиңер, тигил чоңдор келе турган жагын эле оңдоп түзөй бергиле. Келип көрүшүп, нормально деп кете беришет да, бул жакта чуңкур деген өзгөчө аталышта Акбосогонун 90-жылдары түптөлгөн жери бар. Ошол жакта да көзөмөлгө алып койгула, карга кузгундарга жем кылбай, Маевка жагын. Айланайын Акбосогонун 107-нин конечныйына чейин оңдоп койгулачы. Чыла биз жак. Осмонкул көчөсү менен кесилишкен переулок Никитинаны мени шайласыңар баарын кыйратам деп бир кандидат көчөнү сүрдүрүп кеткен. Ошол бойдон ал кишибиз депутат болбой калдыбы, же берген убадасын унуттубу, иши кылып жашоочулар баткак кечип жашап жатабыз. Жолду оңдоордон мурун астынан өтчү канализация суу түтүктөрүн өткөргүлө, жол салып асфальттап салып анан тешип баштайбыз, суу өткөрөт элек деп. Агордо жакты деле оңоп койгулачы, жол болбой калды го. Как всегда списокто рабочий городок жок. Эч кимдин эсине келбей турган болду го биздин район. Жаңы конуштар баары асфальтталган. Биздики Союздун убагындагы асфальт боюнча турат. Баханы Фучикага кошкулада пробка азайтып, ато Некрасова Московскийде турган. Месарошо көчөсүндө оңдосо болмок, чүйдөн өйдө карай. Саламатсыздарбы, Кызыл Аскердеги Месарошо 166 маршрутка өтө турган жолду оңдойбуз деп жаап коюп, убакыт өткөрүп, эч нерсе оңдобой эле кайра ачып койду го. Буга ким жоопту? Оңдоп берсе жакшы болмок. Жолду жайында элдер эс алганы кеткенде оңдосоңор болот да. Азыр и так эле пробка жолдун баары. Же суббота, воскресенье кылыш керек. Айланайын Көкжарды Кольцевойдогу мечиттен Куйручук көчөсүнө чейин Коңорчок көчөсүн асфальттап бергилечи. 24 жылдан бери топурак чаң. Биз интернетте эмне жаңылык болуп жатканы тууралуу күн сайын көз чаптырып, сиздер менен бөлүшүп келебиз. Бул жолда интернет тармагында көңүл ооруткан, бирок ошол эле учурда жагымдуу маалымат катары кабыл алынууда. Айтсак, Бишкек шаарында милиция кызматкерлери өз жанын кыюуга аракет кылган жаранды сактап калышты. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 24 февралда катталган. Анда белгисиз жаран курулушу бүт элек көп кабаттуу үйлөрдүн биринен боюн таштаганга аракет жасаган. Тартип сакчылары жаранды куткарып калышкан. Кармады. Все, красавчик. Ох, блин. Ой, молодцы. Все. Ой, молодцы. Красавчик. О, куткарып калды. Секирген жок, кармап калды. Адамдар өзгөчө жаш өспүрүмдөр көрүп, ошолорго сабак болуп жаман таасирин тийгизип жатат го. Ар бир үй бүлө ислам дини менен жашасак, кандай бактылуу болмокпуз. Жакшы куткарып калышыптыр. Эми акыл эсине келер. Эмне адамдар бийиктиктен секирип өлүштү мода кылып алганбы? Милициялар ушул домдордун крышасында эле жашап алгылачы, секиргендерди кармап эле. Ошол үйдү бүткөрүп салыш керек болуп калды. Ал үй бүткөнчө дагы канча адам жанын кыят. Түлөө өткөрүп анан тезирээк ошол үйбү, имаратпы бүтүрүп же болбосо бузуп салгыла. Кыларга иши жокто эрмек кылды го. Ушу секирем дегендерге таң калам да, айтпай эле барып секире бербейби? Же өздөрү чалып коебу, же милициялар карап турабы, секирет экен деп. Этаждан өзүн таштамай мода болду го. Алла берген өмүрдү жакшы жашаганга аракет кылып шүгүр деп жаша. Ушундайларга атайын секире турган жер жасап койгула да, платный кылып төлөп коюп секире беришсин. Ушул зданияны салгыла же бузгула да, так шаардын ортосуна бүтүрбөй таштап коюп, бүтүргүлө да, кимиң баштаган болсоң да.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда интернет тармагында кызуу талкууга айланган маалыматтар менен бөлүштүк. Алардын катарында президенттин жамандыкта мал союуга тыюу салган жарлыгы тууралуу дагы кененирээк токтолдук. Айта кетсек, учурда интернет колдонуучулары дал ушул мыйзамды колдоп, өз пикирлерин калтыргандар көбөйүүдө. Интернет тармагында ар убак жакшы кабарлар айтылып турсун деген тилек менен бүгүнкү программаны дагы жыйынтыктайбыз. Кызматта мен Тутан Мелисов болдум. Кийинки эфирге чейин саламатта туруңуздар.